Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз. Ырчын нааразычылыгын Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазган. Урматтуу байлар, элге жардам берсеңер унчукпай эле берсеңер болот. Башка өлкөлөрдө деле миллиондор өлкөнүн эсебине которулуп, бирок пиар жасашкан жок. Бул кылган ишиңер өзүңөрдүн жакындарыңардын дагы саламаттыгыңар үчүн эмеспи? Шайлоонун алдындагы арзан кыймыл-аракет катары кабыл алынып калса өзүңөргө эле жакшы болбойт. Оору бул сыноо. Жараткан ыйман берсин баарыбызга, деп жазды. Мамытбага аргумент KG. Бүгүн Республикалык штабта саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков коронавирус боюнча өлкөдө болуп жаткан учурдагы абал тууралуу айтып берди. 2020-жылдын 24-мартына карата республика боюнча коронавирус инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 42ге жетти. Коронавируска шектелип ооруканага жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен бирөөсүнө коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы бир балада коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы бир өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин деп Арба KG жазып чыкты.